Азыркы ар түрдүү дүйнөдө тил жөн эле баарылашуунун каражаты эмес. Бул маданияттар, элдер жана тарыхтын ортосундагы көпүрө. Бүгүн биз дүйнөдөгү бардык тилдерди урматтоого жана сактоого чакырып, эл аралык эне тил күнүн белгилейбиз. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде биз көп тилдүү жана көп түрдүүлүк менен сыймыктанабыз. Биз ар бир студенттин өз эне тилин үйрөнүшүнө жана өнүктүрүүсүнө, ошондой эле жаңы тилдерди үйрөнүшүнө аракет кылабыз. Var. Benim evim. Sophia hat Geburtstag und wir möchten ihr ein Besuch. Why it is yellow? Why it is yellow sun? 그리고 아니면 릴 수 있다. 我去大学上课. Understand? Биздин университетте тилдик көптүрдүүлүктү кылдаттык менен сактап өнүктүрөбүз. Ар бир тилдин өзүнчө баалуулугу, сулуулугу бар экенин жакшы билебиз. Ошондуктан биз бул күндү бардык тилдерди сактоо жана өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилөө катары баамдайбыз. Урматтуу кесиптештер, ардактуу студенттер, бүгүн биз эл аралык эне тил күнүн белгилеп жатабыз. Тил бул биздин мурасыбыз, тарыхыбыз жана маданиятыбыз. Бул биздин дүйнө таанымыбызды калыптандырууда маанилүү роль ойнойт. Биздин окуу жайда ар бир студент эне тили жана маданияты менен сыймыктанып, башкалардын тилин жана маданиятын сыйлап, баалай билүүсү үчүн тынымсыз аракет кылабыз. Келечек муундарга эне тилин сүйүп, сый урмат менен болочок мугалимдерди даярдайбыз. Эне тилибиз биздин күчүбүздүн, сыймыгыбыздын, демибиздин булагы болсун. Майрамыңыздар менен. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде эне тил күнүнө карата тематикалык иш-чаралар дайыма өткөрүлүп турат. Алар эне тили боюнча сынактар жана олимпиадалар, кызыктуу жолугушуулар жана мастер-класстар, конференциялар жана тегерек столдор, чыгармачылык кечелер жана студенттердин сахналаштырылган чыгармалары. Университет бул ишке белгилүү инсандарды, жазуучуларды, акындарды, окумуштууларды тартат. Кыргыз тилин өнүктүрүүгө ар бир жаран, ар бир кыргыз, ар бир жаш адам салымын кошуш керек. Өзүнүн сабаттуу жаза билгендиги менен, кыргыз тилинде сабаттуу сүйлөй билгендиги менен мамлекеттик тилибиздин өсүп өркүндөшүнө салым кошуш керек. Азыр глобалдашуунун шарттарында улуттук тилдерге коркунучтуу болуп атканы да чын. Бирок кыргыз тили, кыргыз эли барда, кыргыз тили төөлүккө жашайт. Кыргыз тилибиз үчүн ар бирибиз тикебизден тик туруп күрөшүшүбүз керек. Эне тил жөн эле баарлашуу каражат эмес. Бул элдин жан дүйнөсү, тарыхы, маданияты. Бул бизди бириктирип, уникалдуу кылат. Мен кыргызмын, жана кыргыз тилинде сүйлөшөм. Кыргыз тили бул менин эне тилим, жана жашоом, уюткум. Кыргыз тили эчен кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт. Тарыхтан демекчи, өзүнүн эне тилин билбеген бул эси жоктукту аныктайт. Жана ошондой эле ар бир кыргыз жарандарына айтарым, эне тилиңиздерди баалап парктап сүйүңүздөр. Эне тил бар, биз барбыз, жашообуз да бар. Саламатсыздарбы? Мен казак тилинде сүйлөймүн, ойлонамын. Ар бир жарандын өзүнүн сүйлөй турган тили болот. Сол секилде менин сүйлөй турган тилим бул казак тили. Ар бир улут өзүнүн тилин ардактоого, аны коргоого милдеттүү деп ойлоймун. Ону калай болсо солой боюнча сактап, өзүнүн балаларына, урпактарына сол күйүндө өткөрүп берүү милдеттүү. Эне тил бул биздин жаныбыз, жүрөгүбүз, сондуктан ону коргоо биздин милдетибиз. Мой родной язык – это русский язык. Свой родной язык я употребляю в повседневной жизни, в разговоре с семьей, с друзьями, смотрю фильмы, сериалы. Я думаю, что свой родной язык нужно изучать, так как это укрепляет историю, литературу своего родного языка. И самое главное, я бы хотела сказать, что именно родной язык – это божественный дар, который нужно ценить и уважать. Ben Türk'üm. Benim anne babam da Türk. Ama biz Kırgızistan'da yaşıyoruz. Ama hiçbir zaman kendi dilimizi unutmayız.
Her bir ulus kendi dilini sevmeli ve unutmamalı. Maternelle est français, c'est une langue sur liberté, sur grand pays français. Et j'espère que c'est une langue on va très populaire pour les Kirghizes, pour les Russes, et pour tout le monde. Donc on va étudier français et c'est tout. Ene tilimiz bizdin baylığımız. Ene tilimizni barqtab, qoz, tuğra süylep, baldarımızga üreteli.